Ак карлуу тоону жайласаң, атырдай жуттуу абасы, азыркы ырда отурган бул ат башынын баласы. Аксай бир арпа төрүмдөн, гүлдөрү чөптөн төгүлгөн, айланып аккуу жете албайт, аймактуу чатыр көлүмдөн. Көгөргөн көлүм чатыр көл, чар тарабы атыр гүл, чатыр атып бээ байлап, чалкалап жаткан биздин эл. Белгилүү методист, изилдөөчү, педагог практик, республикадагы физика илим методикасы боюнча изилдөөнү уюштуруучулардын бири Койчуманов Маамет 1933 жылы Нарын областынын Атбашы районундагы Актала айылында төрөлгөн. 3 бир туугандын экинчиси, балдардын улуусу. Маамет агай кичинесинен тири карак, эмгекке умтулган адам экенин анын 80 жылдык өмүр таржымалындагы аткарган иштери далилдеп турат. 1953 жылы Атбашы районундагы номер 1 Ленин атындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтунун физика математика факультетине кирип, 1954 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика бөлүмүн бүтүргөн. 47 жылда берилди. О пединститутун алдында өзүнчө факультети бар. Ошого декан болуп, ошону башкарып иштеп калды. Анан дагы командировкага барсам, абдан барктуу экен, мыкты иштейт экен. Вечерний отделениясында бар болчу. Ошондо тиги Оштогу, Жалал-Абадтагы кичинекей аэропорттун летчиктери окуйт экен. Бир күнү карасам, ошол жердеги студенттер айтат: "О, Койчуманов өзү ат башлык экен, жини келсе ат башыга вертолет менен барат" деп. Ва кантип? 1954-58 жылдары Жалал Абад шаарындагы жана Базар Коргон районундагы номер 1 орто мектептин 8-10 класстарынын физика математика мугалими болуп иштеген. 1959-1967 жылдары Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика математика факультетинин жалпы физика кафедрасынын окутуучусу, ага окутуучусу. Ал эми 1961-1967 жылдары ал факультеттин деканы кызматын аткарган. 1967-1974 жылдары Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу жалпы техникалык факультетинин ага окутуучусу жана деканы болуп эмгектенген. 1974 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин физика жана электроника факультетинде ага окутуучу, доцент. Ал эми 1979-1993 жылдары жалпы физика жана физиканы окутуу методикасы кафедрасын башкарган жана 1979 жылы ал кафедранын ачылышына негиз салган. 1970 жылы университеттин 4-курсунун студенти болуп жүргөндө тааныштым да. Агай ошондо жаңы биздин университетке ага окутуучу болуп Оштон которулуп келип, ишин ошондо баштаган болчу. Ал учурда союз мезгилинде дагы профсоюз иштери, партиялык иштер болор эле. Ошол партиялык иштерде көп өзүнүн баягы кызматын өтөдү. Ошо факультеттин парт бюросунун жетекчисинин орун басары болуп, кийин жетекчиси болуп эмгектенди. Үзүрлүү эмгектенүү менен бирге 142 илимий методикалык эмгектердин, анын ичинде 5 окуу куралынын жана 16дан ашык методикалык көрсөтмөлөрдүн, колдонмолордун автору. 1974 жылдан педагогика илимдеринин кандидаты. 1983 жылдан доцент. 1999 жылдан профессордун милдетин аткаруучу даражаларына жеткен. Юбиляр өзүнүн көп жылдык илимий методикалык эмгегинин натыйжасы катары жогорку окуу жайда окуган студенттер, окутуучулар жана мектеп окуучулары менен мугалимдер үчүн 10дон ашык окуу методикалык эмгектерди даярдап, аларды жарыкка чыгарган. Маамет Койчумановдун көп жылдык талыкпас эмгегин тастыктаган бир канча китептер бар. Алар 1999 жылы Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде жарык көргөн физика боюнча лабораториялык жумуштарды аткаруунун методикасы эмгеги. 2005 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан чыккан
жогорку окуу жайларда физиканын окутуу методикасы илимий иши. 2007-жылы Бишкектеги Инсанат басылмасында жарык көргөн физика боюнча маалыматтама эмгеги 2007-жылы Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук университетинин басылмасында басылып чыккан окуучулардын физикалык билимдеринин сапатын жогорулатуунун рационалдуу жолдору эмгеги 2008-жылы Бишкектеги Инсанаттан басылган Физика 10 окуу китеби. 2012-жылы университеттен жарык көргөн физикадан өз алдынча билим алууга үйрөн эмгеги жана башка дагы көп кыргыз орус тилинде жарык көргөн илимий эмгектердин автору. Математика факультетинин деканы болуп иштеп, анан 1974-жылы ушул биздин университетке келип, ушул жерде методика кафедрасын башкарып, мына ошол кафедранын курамында азыр иштеп атат. Эң эмгекчил киши, көптөгөн эмгектерди жаратты. Ошону менен бирге өзүнүн ушунчалык аракети менен көптөгөн татыктуу сыйлыктарга ээ болду. Аны менен бирге өзүнүн артында өзүнүн жолун уланта турган шакирттерин да даярдады. Ал өзүнүн багыты боюнча өзүнүн сабагына дайыма берилгендик менен даярданып жогору деңгээлде өтөт. Аны студенттер мына ушул жагынан өтө сыйлашат. Менимче мындай бир формальный мамиле кыла албайт. Ал дайым ушул болгон аракетин жумшап, мүмкүн болушунча студенттерге түшүндүрүп, жеткиликтүү кылып айтууга аракеттенет деп ойлойм. Койчуманов Мамет өзүнүн эмгек жолунда жаштарга татыктуу талим-тарбия берүүдө көп жылдык үзүрлүү эмгектери жогору бааланып, 1970-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, 1983-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку советинин президиумунун грамотасы менен сыйланып, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкери жана дагы башка көптөгөн сыйлыктардын ээси болууга жетишти. Мамет Койчуманович менен 40 жылдан бери бирге иштеп келе жатам. Ошол убакта бул кишинин ар кандай ар тараптуу ишмердигине күбө болуп, мен өзүмчө бир жыйынтыкка келдим. Биринчиден Мамет Койчуманович төрөлгөндөн баштап оптимист болгон адам. Ал артында ар кандай максаттарды коюп, ошого жетүүгө эч кылчайбастан, эч нерсеге карабастан туруктуу аракет кылып жүргөн адам. Экинчиси, мына 60 жылдык педагогдук өмүрүндө өзүнүн тандап алган кесибине, педагогдук ишине ак пейилинен кызмат кылып келе жаткан адам. Ошонун негизинде көптөгөн элдин алкышына, өкмөттүк сыйлыктарга ээ болду. Үчүнчүдөн, Мамет Койчуманович бул социалдык жактан өтө активдүү, башкача айтканда жогорку деңгээлде социалдашкан адам деп айтсак болот. Анткени Кыргыз Республикасынын, Кыргыз элинин өзү иштеген коллективдин, жора жолдошторунун ар кандай маселелерине чын көңүлүнөн баа берип, ошонун ысыгына күйүп, суугуна тоңгон адам. Эч кандай жамандык болобу, жакшылык болобу, ар дайым ошол иштин арасында болуп, өзүнүн ак пейилде жасаган эмгегин арнап келет. Андан кийинки дагы белгилей турган нерсе, бул Мамет Койчуманович өзүнүн үй бүлөсүнө, балдарына жана неберелерине өтө камкордук көргөн адам. Алардын ар дайым эл арасында жакшы кадыр баркка ээ болуусуна, алардын жакшы иштеп элине кызмат кылуусуна өзүнүн ар дайым камкордугун көрсөтүп, ошого бүт күч кубатын, эмгегин аяп келе жатат. Койчуманов Мамет мыкты окутуучу жана илимий эмгектердин автору гана болбостон, биз бул берек болуп иштеп аткан Леонид Васильевич экөөбүз турабыз. Экөөбүз
эки тилде сүйлөөгө туура келип жатат. Ошондуктан уруксат бериңиздер. Умный отвечает на злой поступки, глупый озорует. Акылдуу бала эрпек, акылсыз бала тентек. Больше дела, меньше слов. Sözün kıska olsun, kolun usta olsun. Aktörüz var. Если дружишь с хорошим человеком, будешь богатым, а если с плохим, будет беда. Jakşı bilen dost olsun, nar püskünde alasın. Jaman bilen dost olsun, bir bölege kalasın. Бир кичинекей мамлекеттин татыктуу президенти экенин да эске сала кетпесек болбос. Мамет агайдын өзү эле эмес, анын чакан мамлекетинин мүчөлөрү да Кыргыз Республикасында кызмат кылган мыкты инсандардан турат. Атап айта турган болсок, Жубайы Тентимишева Сапика Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде ага окутуучу болуп иштеп, эл агартуунун отличниги сыйлыгын алган инсан болгон. Ал 1937 жылы төрөлүп, 2008 жылы 16 августта дүйнө салган. Учурда Мамет агайдын 3 уулу, 3 кызы, 14 небереси, 20 чөбөрөсү бар. Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың дегендей, агайдын уул кыздары да ата-энесинин жолун жолдоп, жогорку окуу жайларды мыкты аяктап, учурда Кыргыз элинин керегине жараган инсандардын катарын толуктап келишет. Улуу кызы Чолпон 1956 жылы төрөлгөн. Кыргыз Улуттук университетинин математика илиминин кандидаты, 2 баланын, 4 неберенин энеси. Кызы Калипа медицина илимдеринин кандидаты. Экинчи кызы Жылдыз Исқақ Разақов атындагы техникалык университетинин Токмоктогу филиалынын директору. 5 бала, 6 неберенин энеси. Улуу баласы Бактыбек 1959 жылы төрөлгөн. Кыргыз Улуттук университетинин экономика факультетин аяктаган. Учурда Бишкек шаарында өз кесиби менен иштейт. 3 бала, 4 неберенин атасы. Экинчи уулу Айбек 1962 жылы төрөлгөн. 2 уул, 5 неберенин атасы. Мамакеев атындагы улуттук хирургияда жогорку категориядагы хирург. 3 уулу Нурбек 1964 жылы төрөлгөн. 2 баласы, 3 небереси бар. Кыргыз Улуттук университетинин экономика бөлүмүн аяктаган. Учурда Бишкек шаарында экономист болуп эмгектенет. Ал эми кенже кызы Нургүл 1971 жылы төрөлгөн. Bir кыздын энеси, филология илимдеринин доктору, Кыргыз Улуттук университетинин экономика институтунун тил илими кафедрасынын башчысы болуп эмгектенет. Агайдын улуу небереси 31 жашта, кичүү небереси медициналык институтта 4-курста окуйт. Ал эми чөбөрөлөрүнүн улуусу 5-класста окуса, кичүүсү 1 жашка чыгып, там-туң басып калган кези. Окуучуларга, студенттерге билим берүүдөн сырткары өз балдарына татыктуу тарбия берип, келечекке жол көргөзгөн Мамет агай быйыл 80 жашка толуп, өз өмүрүнүн 60 жылын талыкпас эмгекке, илимге арнап, кош майрамды белгилеп отурган кез.